Салам достор, бүгін мен сілерге сварка жағын үйретем. Ал сваркаға су эле керек болот. Силерде ал сварка бирок чоң нерселерди варт эткенге жарабайт. Ошо кичирээк бир деталиңер сынып калган болсо, же бир нерсе болгон болсо, силер срочно варит этиш керек болуп атса, силер сварканы арендага алып же тааныштарга барып отурбай өзүңөр эле үйдө үй шартында жасай калсаңар болот. Бир 5 минутта убактыңар эле кетет. Буюрса видео жакшы көргөзүп, бүт баарын секрет кылбай тартып көргөзөбүз. Мына достор, ушундай сварканы 5 минутада суудан жасасаңар болот. Бир жолу кичинекей бир жерди варт этип алганга жетет. Алдыда кызыктуу болот. Видеону акырына чейин көргүлө. Мына достор, азыр биздин сваркага эмне керек болот? Могул 2 провод керек болот ушундай. Менде азыр точкага жеткидей кылып даярдап алдым. 4 метр, 5 метрдей болот. Анан ушундай банка. Банканын ичине суу толтурабыз. Анан туз кошобуз. Анан ушуга ушундай 2 темир керек болот. Любой эле темир жарайт, мыкпы, болтпу, ошентип өзүңөргө кандай ыңгайлуу табылса, мага ушул экөө табылды. Эми ушул экөөнүн азыр салабыз дагы ушул трансформатордун олтун ойноп берет. Азыр анда эмесе кеттик. Баштайлы. Алгач биз суу толтуруп алабыз. Өтө көп куйбай эле койгула. Суу ашып кетпесин. Где-то бир чоң кашык менен бирди саласыңар туздан. Жакшылап аралаштырып алгыла. Аралаштырып тузду эритип эритебиз дагы. Анан жана кермеде кыпчыткыч бар го, ошо менен кыпчытам. Бекем болсун, контакттар бири-бирине тийишип калчу болсо, бир сонун ток менен урат. Анан токко тартылган кандай экенин түшүнөсүңөр деп койбоймбу? Азыр ошондо, азыр бул жактан деген жана 220 келет. Келип туруп, ушул банкага жеткенде ортодон үзүк болот дагы. Бир кантагы бияна, бир кантагы бияна уланат дагы. Дальше ушундан чыгып кетет да. Бир кантагы үзүлүп, анан кайра чыгып кетет. Ошондой кылабыз. А бир кантак болсо түз эле электродко барат. Мына ушундай кылып азыр улап баштадым. Эки жагына тең бекем кылып улагыла. Жакшылап. Азыр биздин туз да сонун болуп эрип калды окшойт. Же буга көп деле нерсе кетпейт, көрдүңөр да өзүңөр деле. 5 минутта деп айтылган сварка ушул да. Бирок бунун опасный жактары өтө көп. Аябай кооптуу да болчу. Муну жасаганда бир мындай эле бир сваркаңар жок болуп, бир точканы эле варт эте калыш керек болуп аткан болсо, анда болот. Анан чоңураак нерсе кылам десеңер, бул такыр жарабайт да. Ошону эстеп койгула. Жөн эле бир кичирээк контакт варт этем десеңер жарайт. Азыр ушундай. Азыр муну мен астыңкы минусу кылам, мындайча айтканда. Сваркада болот го жана контакка жабышып, темирдин өзүнө жабыша турган жагы. Ошол жагын ушундан кылам да.
ушул азыр могул турган эки контакт бири-бирине тийишип кетпесин, ошону байкагыла. Анткени замкания, катуу замкания чыгып кетет. Силер аны байкабай иштетип ала турган болсоңор, короткий замкания кыласыңар да. Азыр менде башка эчтеке жок болгон үчүн ушул эле кийим кыпчыткычтар менен кыпчыттым. Бул аябай эле кооптуу. Силер колдон келсе башка катуураак жасаганга аракет кылгыла. Мен күндө ток менен жүрүп көнүп калганмын. Мындай ар бирин карап турам. Ошентсе дагы. Мына биз барып эте турган ушул азыр ушуну чокулап көрөбүз. Бир контагын эми ушул 2 бөлөк провод. Бирөө 220дан прямой келет, а бирөө ушул банка менен үзүлөт, өзүңөр көргөндөй. Тур точкага уже сайдык таштырдык. Буга да көбүрөөк эле туз коштук, жана бир кашык туз жетпейт экен. Өзүбүз да бир текшердик. Эми мына бир контагы, бир токтон келген контакт ушул электродко эле туташылат. А экинчи болсо металлга, биз барып эте турган металдын түбүнө туташылат. Бисмилла. Ушундай сварка. Айырмасы деле жок сваркадан. Ол эме суу чачыраган суудан абайлагыла, бул жерге төгүлгөндө жерде дагы масса пайда болуп, токко тартыласыңар. Мына ушундай сварка жасап, кичирээк жериңерди барып этип алсаңар болот. Бирок бул сварканы жасаганда абдан абайлагыла, болбосо любой момент токко тартылып калат. Ошону карагыла. Мына ушундай суус капкара болуп даттын светиндеги суу болуп калды. Суу аябай кайнап да кетти. Чай кайнатсаңар жакшыраак болот экен дегендей. Достор, лайк басып койгула.